Саламатсыздар, урматтуу Теңир Толук телекөрөрмандар. Нарын телекөрсөтүүлөрүндө адаттагы эле түз эфирде актуалдуу маек программасы. Демек, сиздердин ушул биздин бүгүнкү меймандарыбызга сурооңуздарды узатып, кайра жооп алууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Сиздер бизге өзүңүздөрдүн экраныңызда көрүп турган WhatsApp байланыштан жазуу түрүндө чыксаңыздар болот. Ал эмес болсо, колдон келишинче ушул сиздердин сурооңуздарды бүгүнкү меймандарга узатууга аракет кылмакчыбыз. Ал эми биздин бүгүнкү сүйлөшө турган тема бул миграция. Рынок экономикасы нөктөм каталына байланыштуу ушул өзгөчө биздин өлкөдө ушул ок аттабын айласын кылып, жарандарыбыздын айрым бир бөлүгү ушул сырттарга миграцияга кетүүгө аргасыз болууда. Бул процесс жада калса ушул пандемия учурунда дагы баягы төмөндөп кетсе дагы өзүнүн мурунку деңгээлин сактаганга аракет болду. Ал эми пандемиянын баягы кырдаал жеңилдешинен улам кайра миграция агымы көбөйгөндүгү байкалат. Миграция жагдайы ушул биздин Нарын облус борбору Нарын шаарындагы Нарын районунда кандай? Мына ушул тема, ушул маселелерге биз ушул бүгүнкү меймандардан жооп алууга аракет кылмакчыбыз. Деги эле миграция, ушул мигранттардын балдары жөнүндө да кандай иш чаралар болот? Мына ушул нерселерге бүгүнкү программабыздан жооп алсаңыздар болот. Ал эми сиздердин жана биздин бүгүнкү суроолорубузга Нарын райондор аралык социалдык өнүктүрүү башкармалынын бөлүм башчысы Аронов Төлөбек Абдыразакович жана Нарын шаардык элге билим берүү бөлүмүнүн адиси Исабекова Назгүл Койшубаевна жооп бермекчи. Биздин студияга кош келипсиздер. Анан Төлөбек Абдыразакович дароо эле мына сиз ишке жайгаштыруу бөлүмүнүн башчысы да. Бүгүнкү күндө ушул биздин өзүңөр тейлеген Нарын шаары, Нарын ушул ишке жайгаштыруу кырдаалы акыбалы кандай деңгээлде? Саламатсыздарбы? Эми азыр биздин ушул Нарын шаарындагы эмгек рыногуна, Нарын шаарынын эмгек рыногуна токтолсок, бизде эми азыркы учурда каттоодо 1000ге чукул жаран жумуш издөөчү болуп каттоодо турат. Бул биринчиден азыркы жумушсуздук деңгээли облус боюнча алсак 8,3% түзөт да. Анан баягы мурунку мына 5-6 жылга салыштырмалуу азыр эми жумушсуздук деңгээли кичине асайганына болгону менен бул ошол миграция же болбосо жанагы экономикалык активдүү калктын сыртка чыгып кетишине байланыштуу да. Ошонун эсебинен баягы жумушсуздун бияктагы саны асайган көрүнгөнү менен, бирок жумуштук маселеси дагы эле курчпойдон. Эми ал көп себептери бар. Бул экономика, социалдык экономикалык ушул биздин шаар жергесинде, район аймагында баягы жумушчу орундардын түзүү боюнча маселелер дагы көп ролду ойнойт. Анан бүгүнкү кезекте ошого карабастан мамлекет тарабынан ушул жерлерде бөлүмдөр иштейбиз, ишке жайгаштыруу жана ошого көмөк көрсөтүү боюнча. Анан айта кетсек, мына азыр айтып өттүм, бизге 1000ге чукул жаран жумуш издөөчү болуп турат. Ошонун 60ка жогору пайызы бул аял жолдоштор түзөт. Ошондо эле бир 45% бул 29 жашка чейинки жаштар түзөт. Биринчи кезекте биз эми аларга ошол эмгек рыногунда жумуш тапканга көмөк көрсөтөбүз. Ошо кеп кеңешти беребиз. Кесиби жокторго баягы эми жашоо шартка байланыштуу кесип албай калгандарга кыска мөөнөттүк курстарды уюштуруп беребиз. Андан тышкары өзүбүздүн да бир активдүү чараларыбыз бар. Бул ушу мекеме ишканалары менен, уюмдар менен, ошол айыл өкмөттөр менен сүйлөшүп, ошо убактылуу жумуштар түзгөнгө, бул ак төлөнчү коомдук жумуш деп коет, ошого тартабыз. Андан тышкары ошол жанагы сыртка чыгып аткан, ошол сыртка чыгып иштейбиз деген, мигрант болобуз деген жарандар кайрылат. Ошолорго биз кеп кеңешти беребиз. Ошо сыртка чыгып атканда кандай шарттар болуш керек? Мисалы Россия Федерациясына болобу, же Казакстанга, же башка алыскы аймакка чыгып атканда ошо кандай тартиптер менен чыгыш керек, ошо кандай мыйзамдуулук жолдору бар, ошол боюнча кеп кеңеш беребиз. Анын дагы биз жогору жанагы миграционный мурун кызматы бар болчу, ошолор менен алардын маалымат борбору менен түзмө-түз байланышып, ошолор менен иш алып барып анан ошол кеңеш берип турабыз да. Эми азыркы
былтыркы пандемия азыркы убакта деле ошол кандай десем көп экономиканын көп тармагы кичине басаңдай түшкөнүнө байланыштуу дагы ошол жумушсуздуктун баягы күчөшүнө алып келет экен да. Анан азыр дагы ошондой шарт мындай мурункудай баягы жай немеге келбей атабыз да. Анан азыр дагы мындай жумуш издөөчүлөр көп, өз алдынча иштегендер да көп, неформальный секторда дагы өз алдынча жумуш издеп, бизге кайрылбай, биз баягы өз алдынча да жумуш издеп жүргөн баягы көмүскө жумушсуздуктун деңгээли жогору да. Тилекке каршы ушул биздин облус биринчиден топ арасында, экинчиден экономикалык потенциалы өтө төмөн, өнөр жай сектору дээрлик жок келсе, мына ушунун баары тең баягы жумушчулардын армиясынын да көбөйүшүнө өбөлгө да. Анан ушундан улам көпчүлүк биздин жерлештер чет өлкөгө чыгып кетүүгө аргасып атат, азыр ошол жакта иштеп, бир аз акча таап, үй бүлөлөрүн баккан аракетин жасап атат да. Анан мына сиздердин кызмат ушул эмкеге жайгаштуу ошондой миграция боюнча дагы баягы иштеп алып баратасыздар. Бүгүнкү күндө ушул Нарын шаар менен районунда миграциянын акыбалы кандай деңгээлде турат? Миграциянын абалы бул эми жылдан жылга, мурунку жылдарга мындан 10 жыл, 5 жыл мурунку салыштырмалуу азыр миграцияга чыгып аткан элдин өзү мобильный болуп калды да. Азыр мурун баягы ар кайсы 15 республика бөлүнүп өзүнчө мамлекет болгондо закондор иштелип чыкпай, бир кандай процедуралар жолго коюлган эмес. Эми азыр болсо мисалы Кыргызстан Евразийский экономикалык аймакка киргенден баштап тышка чыгуу дагы баягы мыйзамдуу жолдору дагы нукка түшкөн. Анан ошого байланыштуу мына азыр мобилдүү болуп калды да. Элдер кадимкидей мурунку Россия Федерациясына сезондук жумушка деле чыгып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн азыр миграция мындай алып келгенде ар бир үй бүлөдө бирден экиден киши ушу миграцияда, ошол мындан эмгек миграциясында көбүрөөк да. Ал эмес биздин өзүбүздүн республиканын ички миграцияда күч, анткени бул айыл жеринен шаарга келип, мисалы Нарын борборуна келип миграция кылгандар көп. Анткени айыл жеринде сиз айткандай жанакындай экономикалык потенциал же жумушчу орундар жок, же ишканалар жок болгондуктан булар ошо оокаттын айынан шаарга келет. А бул шаардан башка шаарларга, ошол эле мына Чүй областына, башка чоң баягы мекем ишканалар көп жайгашкан. Соода сатык каякта көбүрөөк болсо, ошол жака миграция көбүрөөк болуп турат. Анан бизде сезондук миграция деп коебуз, сезонго жараша миграция күчөп турат да. Мисалы бул жай мезгилинде, жаз жай мезгилинде аябай туш келет. Анткени көбүнчө ошол элдерибиз ошол убакта көбүрөөк кайрылат, ошо башка мамлекеттерге дагы кетет электе. Эми ошол эле учурда ушул миграциянын биздики баягы калкыбыз эмгекке жарамдуу калк көбүрөөк болгондугуна байланыштуу ошо 29-35 жашка чейинки жаштар көбүрөөк түшөт да. Ошолор көбүрөөк кайрылат ушу миграцияга. Анан азыр айтып өткөндөй ушул мобильный болуп калды да бул миграциячы. Булар бат эле мурункудай баягы коркуп неме деген жок. Мына биз жерден жумуш чыкса, мына азыр тем более жанагы интернет ресурстар аркылуу же болбосо ошондой маалымат көп болуп турат. Ошого неме эми анын оң жагы да бар, терс жагы да бар. Эми маселе дагы туудурат да. Баягы эми мыйзамсыз бир жакка алып кеткендер болот экен. Мыйзамсыз бир барып алып, нелегально бир жерге барып калып кыйналгандар болот экен да. Бирок азыр ошол миграция кыймылда болуп турат да постоянно. Нарын районунда деле, Нарын шаарында деле бул бат-баттан алмашып, эми азыр миграция тенденциясы өсүп атат деп болот да, бир жалпылап айтканда. Сиз азыр абдан туура билдиңиз, ушул миграциянын оң жагы да бар, сол жагы да бар да. Сол жагынын бири биринчи кезекте ошол миграция чыгып аткандардын балдарына келип тийди. Эгерде бүгүнкү турмуш тажрыйбасына таянтырып болсок, көбү баягы баласын балдарын таштап ойлой кетип калат. Эми ал эле түшүнүктүү эптеп баягы каражат табуун бир жол. Анан Назгүл Койчоодо ушудан сизге суроо турат да. Сиз билим берүү жаатында иштеп атасыздар. Ушул мигранттардын балдарын колдоо алуу, камкордук көрүү жаатында сиздерде кандай иштер болуп атат? Рахмат. Кутмандуу кечиңиздер менен эң биринчи ушу сиздин сурооңузга жооп берерден мурун баардык ушул телекөрүүчүлөрдү, эже агайларды, окуучуларды кечээки билим күнү менен куттуктап кетким келет. Мындан ары ушул окууларыбыз жалаң
офлайн форматта болуп, пандемиядан алыс болуп дегендей ошо окуу жылын ийгиликтүү аякташына тилектешмин. Анан ошо миграция боюнча, анын ичинен балдар боюнча сурап калдыңыз. Бизде ошо эң биринчи ошо сандарга токтоло кетсем, биз негизи эле мектептен сырткы жана ички мигранттын балдары деп экиге бөлөбүз да. Анан бизде ошо жылдын аягында, былтыркы жылдын аягы менен сырткы мигранттардын балдары 225 болсо, ички мигранттардын балдары 247 болгон. Бул эмне дегендик? Бул ошо 500 бала ата-энесиз башка камкорчулардын, көзөмөлчүлөрдүн колунда калды дегенди билдирет да. Эң өкүнүчтүүсү ошо балдар ата-энесинин мээрими жок өсүп аткандыгы бизди аябай капа кылат да. Анан буларга кандай жардам берилет? Эң биринчи эле ошо биздин мектептерде класс жетекчилер, соц педагогдор тарабынан ошол мигрант балдардын биринчи эле ошо тизмелери сентябрь айында мына уже эмки жумадан баштап такталып, соц паспорттары түзүлүп, анан ошо мигранттар ким менен калды? Ошо камкорчу барбы же көзөмөлчү менен калдыбы, алардын үй шарты менен таанышышат, окуучулардын өзлөрү менен аңгемелешүүлөр жүргүзүлөт. Мисалы үйдө кандай өзлөрүнөн чоң башка, мисалы кээ бирөө тайкесинин үйүндө калабы, кээ бирөө байкесинин үйүндө калабы, мындай зордук зомбулук көрсөтүү фактысы болуп кетпейби деген нерселерди да ойлонобуз да. Анан 5 кол тең эмес экен. Кээ бир ата-энелер бар, мисалы мектептерге келип, класс жетекчилерге, соц педагогдорго түшүндүрүп, кайсыл жака иштеп кетип жаткандарын айтып, камкорчу дайындаганын айтып, балдарын дайындап кетишет. А тилекке каршы жөн эле балдарын туш келди, кимге туш келди адамга тыштап коюп эле басып кеткен ата-энелер тилекке каршы бар андайлар. Анан биз ошондой ата-энелерди баягы класстан бири-биринен айтылып угулуп калат, же болбосо баягы класс жетекчиси үйлөрүнө барып турат эмеспи окуучулардын, ошондон билинип калат. Же болбосо жылына 2 жолу мэрия менен Нарын райондор аралык социалдык өнүгүү башкармалыгы менен ИДНдер менен биргеликте рейдтер болуп турат да шаар ичине. Ошо мигрант үй бүлөлөрдүн балдарын изилдөө боюнча. Анан ошолордун негизинде тактап алып, ошо биздин соц педагогдор түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт, беседа кылышат, анкеталарды алып турушат. Көп учурда бар, кээ бир балдар үйдө эмне болуп жатканын ачык айта алышпайт. Ачык айткандан коркушат. Үйүндө ошо калып, ким менен калса, ошолордон жазганышкан учурлар болот. Анан бизде мындай учурлар бар, ошо анкетанын негизинде же таптакыр эле башка мугалимге барып, ошо ички жан дүйнөсүн айтып, үйдө кандай болуп атканын айтып турганда балдарыбыз бар. 5 кол тең эмес экен да. Анан буларга сөзсүз түрдө бул балдарга тыкыр дайыма үзгүлтүксүз көзөмөл жүргүзүлүп турат. Дайыма биздин соц педагогдор үйлөрүнө барып, актыларды түзүшүп, ошо камкорчулар менен аңгемелешүүлөрдү жүргүзүп турушат. Анан ошо мына жыл башталды буюрса, жаңыдан иштер башталып атат. Жаңы эле 2-3 күн мурун ошо биздин соц педагогдор ошо жаңы эле шаарда ошо рейд жүргүзүп чыгышты. Мэрия менен жана эле жогоруда айтып кетпедимби, ошо жогоруда башка кызматкерлер менен бирдикте. Анан мен ойлойм, ошо бүгүнкү ошо теле берүүдөн кийин дагы ошо ата-энелер ойлонушуп, сөзсүз дайындап, айтып кетиш керек экенин дагы ойлонушат болуш керек деп ойлойм. Мен ушу сиздин сөздү улайлы, урматтуу телекөрөрмандар, ушул айрым учурларда ушу биздин атууларды ошол миграция кетип аткан деле, ошо миграция кетип аткандардын бала бакырасынын өзүн баягы жоопкерчиликке алып жаткандарда бир жакшы жагдайлар каралган алар үчүн, бирок тилекке каршы ошону пайдаланбачат. Мисалы, кокус миграция кетип аткан киши ушу жөнүнө кетип калбастан балдардын албетте же балдар чоң ата чоң энесине тиштейт, ошондуктан алардын да камкорчу кылып дайындап кетсе, баягы көңүлдөрү ток болмок себеби баягы камкорчулук жоопкерчилигин алган адам сөзсүз түрдө ошол балдарга өзүнүн балдарындай мамиле жасап, баягы зордук зомбулуктагы жолу булмак. Тилекке каршы менимче ушул процесс бизде жакшы болбой атат. Ушу миграция кетип аткан жараныбыз деле баягы көп ага көңүл чаппайт. Калып калып аткан чоң ата чоң апасы жакын туугандарбы баягы иш жүзүндө эмес, мындай сөз жүзүндө гана жоопкерчилик салып калат. Мына ушул жагдайда кээ бир учурда жанагы ошол мигранттарды көбүнесе мигранттын балдары зордук зомбулукка учурап, анан бир кордук көрүп калып аткан жагдайлар бар.
ушундай нерсе биздин нарын шаарында кандай ушу мигранттардын балдары зордук зомбулукка кабылышкан жокпу? Кабылса кандайдыр факттар болду? Ошо эмне маалымат бере аласыздар? Туура айтасыз, бүгүнкү күндө ошо чын эле бул ата энелердин кайдыгерлиги болуп атат. Жөн эле тыштай салып эле документтерин чала бүтүрө калышып эле кетип калышкан учурлар көп да, аябай көп. Анан бүгүнкү чейин аябай одоно зордук зомбулук көрсөткөн факты деле каттала элек бизде. Анан бирок биз ошо алдын алып айтып атпайбы эми сиздергечи, ошо мисалы үйдө ошо кооптуу шекшиген нерселер болсо биздин соц педагогдор ошо нарын райондор аралык социалдык өнүгүү башкармалынын жана балдарды коргоо бөлүмү бар, ошол жака билдирип турушат. Андан сырткары биз ошо окуучуларга түшүндүрөбүз. Ишеним телефону бар 111. Ал бардык мектептердин файлеринде илинип турат. Жана класстык сааттарда да айтылат аларгачы. Эгер кандайдыр бир коркунучтуу болсо ушул телефондорго чалгыла депчи. Анан буга чейин аябай деле мындай зордук зомбулук көргөн бизге каттала элек. Урматтуу телекөрөрмандар, сиздерде мүмкүнчүлүк бар өзүңүздөрдүн кызыктырган суроолорго жооп алууга. Мына ушункучту биринчиден болуп пайдаланган телекөрөрмандарыбыздын акыркы сандары 808 менен бүтүп экен. Бул эми суроо түздөн сиздерге тиешелүү деле эмес экен, бирок мен окуп коеюн, балким кошумча турган нерселер болуп калса болот. Кандай шарт менен Россияга үй бүлө менен барып иштеп келсе болот? Силер тараптан кандай жардамдар болмокчу дейт. Бул сиздерге тиешелүү болот. Эмне айтасыз, Төлөбек мырза? Рахмат сурооңузга. Биринчиден биз Россия Федерациясы боюнча маалымат берсек, бул биринчиден биз Евразийский аймактабыз, экономикалык аймактабыз. Анан ага кирерде ушул паспорт биздин эле өзүбүздүн жарандык паспорт менен киргенге мүмкүнчүлүк болот. Бирок ушул миграция кетерде ошол Россия Федерациясындагы мыйзамдар менен таанышып алыш керек. Бул биринчи кезекте ошол Бишкекте ошол миграция кызматынын астында маалымат берүү борбору бар. Колдон келсе ошол жерге кайрылып, маалымат алып, же болбосо бизге келип ошо кенен маалымат алып кетсе болот. Биздин Чанашев 27-де жайгашкан биздин бөлүм. Ошол жерден биз толук маалымат. Анан мурун кийин барып келбесе, мурун барып келген болсо бул кара тизме бар. Ошону дагы тактап коюш керек. Анткени мурун бир мындан башка жылдары мурун барып келген болсо, ал ошо кара тизмеге түшүп калган болуп калган болсо, ошондой шарттарын да текшерип коюш керек да. Анан биринчи кезекте ошол Россия Федерациясында кирип чыгуу мыйзамын, ошо миграция мыйзамдарын карап коюш керек. Ал боюнча да биз маалымат беребиз. Барганда үй бүлө менен эми кетсе болот. Бирок ошол Россия Федерациясына барган учурда 90 күн ичинде ушул мекеме ошо барган жерине каттоого туруп, миграциялык учетко туруп, андан тышкары анан келишим болуш керек. Бул азыркы ошол Россиянын талабы боюнча эмгек келишим түзүлүш керек да. Ошондо ошол мыйзамдуу неме болот да. Анан бирок ошол эми кетип атканда такташ керек, кайсы мекемеге барып иштейт, кайсы аймакка барат, ошолорду бышыктап алып туруп кеш керек да. Анан кошумча маалымат алабыз десе, жана айтып өттүм, ошол биздин бөлүмгө келсе да биз кошумча маалымат беребиз. Урматтуу көрөрман, азыр өзүңүз уккандай, көргөндөй, демек эгерде маселе болуп калса, суроо болуп калса, ушул миграциясы боюнча сиздердин мекемеге кайрылып, аяктан жок дегенде кеп кеңеш алса болот экен. Себеби алдын ала барып, баарын белендеп алып, мыйзамдарды билип алса, көп эле тажрыйба, белгилүү ачык тажрыйба барып алып, ошо башка өлкө, башка элге, башка журтка барып кыйнап калган учурлар да бар. Муну баягы турмуш өзгө да ырастап коюп атат. Ушул мындай да биздин мигранттардын бир мындай менимче кетирип аткан кемчилигиби, же шашмаганбы, же баягы эртерээк тияка жетип баягы эртеп жумуш колдонушуп калган деп айтор туруп турганда шарт эле баягы колунан келеби, келбейби, ошол кесипке жөндөмү жокпу, дароо эле кетип калып атышат да. Анан ушул багытта сурооптолот, эми сиз баягы социалдык өнүктүрүү башкармалуу болгондон кийин ошолорго бир кесипке багыт берүү жаатында мигранттар кандайдыр бир иш-чаралар болобу, же мындай көп каралган эмеспи? Туура айтасыз. Азыр ушул миграцияга чыгып аткандар эми көбүнчө жана айтып өтпөдүм, жаштар көбүрөөк кетип атат депчи. Эми азыр мобилдүү болуп калдык дедик, азыр көбү бири-биринен угуп, мисалы жаш балдар деле мына окууну бүтүп, же болбосо кесип албай эле кээ бир ата-энелер эми баягы миграцияга, эми ошол эле ички миграция болгон учурда деле Бишкекке деле кетип калып атышат да. Анан ошондон андан тышкары нары
Россия Федерациясынан Казакстанга кетип анан бизге кайрылган учурда биз ошо кесиби жок болсо биз баягы привизная подготовка деген ошо өзүнүн программалары каралган, ошондо жокто эсе ошо кесип алып кет депчи. Бул жумушчу кесиптер бар. Бизде өзүбүздө кыска мөөнөттүү курстарды уюштуруп бере алабыз. Эми ошол бир 12ден 15тен группа толсо, ошо өзүбүздүн лицейдин базасында же болбосо жана окуу борборлордун базасында атайын тиешелүү, мисалы ошол эле ширетүүчүлөрдү же болбосо ошол эле ашпозчуларды же болбосо чач тарач ушундай кыска мөөнөттүү курстар бар да, ошол эле тикмечилер азыр мына тикме тармагында тикмечилер тармагында аябай өсүп атат. Ошого да көбүрөөк кыз келиндер болуп, ошого окутканга мүмкүнчүлүк бар да. Ошол бюджеттин эсебинен, республикалык бюджеттин эсебинен биз ошол курстарды уюштуруп бере алабыз. Ошону даярдасак болот. Ошол келип курстардан өтүп кетсе дейт элек да. Ошол хотя бы ошол жумушчу кесипти алып алса, анткени биз көп эле маселелер болуп жүрөт. Баягы миграцияга кетип калып, ал жерден баягы иштеп көрүп, баягы менин кесибим болсо көбүрөөк акча табат экен деп анан кайра келип калган учурларда бизге кайрылып жүрүшөт да. Ошондой бизге сертификат келет экен же болбосо бир кыска мөөнөттүү курстун диплому болсо жакшы болот экен, биз ошол алып алсак болобу деп ошо окуп кеткен учурлар болот да. Ошону алып анан кайра документин алып кеткен учурлар болот да. Ошон үчүн ошо курстардан дагы жокто өзү өтүп кесип алып алса туура болот эле да мигранттар. Андан калса кошумча кесип эч качан тосголдук тескерисинче башка жерге караганда бул өзүнө тиешелүү жумуш табылыкчы, балким ошо иштесе турган дагы жакшы бир мүмкүнчүлүк. Анан Назгүл Койчубаевна мынакей социалдык педагог деп калдык да. Ушул социалдык педагог ачыгын айтыш керек, биздин мектептерде буга чейин болот эмес, кийинчерээк гана келет да. Анан ушул социалдык педагогдорду дайындоо, тандоо кандай багытта жүрөт? Сиз мугалимдер арасынан кое берсе болобу, кандай бир талаптар бар ушул социалдык педагогдорго? Бул кесип мурун жок болчу, чын эле сиз айткандай. Бул кийин ошо замандын талабына ылайык келип чыкты. Анан бүгүнкү күндө атайын жогорку окуу жайларында окутат бул социалдык педагогдорду. Андан сырткары азыр биздин шаардын социалдык педагогдоруна жыл сайын курстардан өтүп турушат. Мисалы мен бир мисал катары эле айта кетейин. Май айында, жакында быйылкы эле май айында ошо социалдык педагогдор жана тарбия завучтар кыска курстан өтүштү. Ал курста мына ошо атайын ошо китепте да ала келген Билим берүү министрлиги ошо бизге ошо сиздер айтып аткан ошо 9-11 класстардын окуучулары үчүн миграция коопсуздугу маселелери мына ушул темада курста окутушуп, ошо 9-11 класстарда алар бүтүрүүчү класстарда уже бүткөндөн эле неме эч ким деле талашпайт, бүтүп алып эле чет мамлекеттерге чыгып кетип атышат. Билимди албастан элечи, ошол балдарга кандай багыттарды бере алабыз, эмнелерди үйрөтө алабыз деген темада ошо курстар болду да. Анан бул соц педагогдор ошо курс боюнча эми айткандан кичине кыскача айта кетейин. Ошо 9-11 класстарга мисалы миграция чет мамлекетке баргандан кийин өзлөрүн кандай алып жүрүш керек, легалсыз миграция деген эмне. Азыр көбүнчөсү эле бирөө чалат, кетип калат ишенипчи. Ошонун арты менен бизде жа көп жоголуп кеткен адамдар көбөйүп атат. Андан кийин эмгек укуктары, өзлөрүнүн укуктары жана милдеттери, ошо чет мамлекетте жана визаны кандай ачыш керек, келишимди кандай түзүш керек, баргандан кийин өзлөрүн кандай алып жүрүш керек. Мына ошонун баардыгын ошо соц педагогдор ошо класстык сааттарда ошо 9-11 класстарга өтүшөт. Мындан сырткары ата-энелер үчүн дагы жыйналыштарыбыз бар. Мисалы ошол эле ата-энелер чындыгында эле чет мамлекетке барып иштейм дейт, бирок кандай алып кетишти билбеген ата-энелерибиз бар. Азыр ошолор келип атпайбы? Ооба. Азыр ошол ата-энелерге дагы ошо биз класстык сааттарда, жыйналыштарда, ошо ата-энелер жыйналышында сөзсүз кыскача, сөзсүз маалымат берип кетебиз. 9-11 класстын окуучулары менен биrdikte. Себеби биз баштапкы маалыматты биз бербесек, ким бермек эле. Андан кийин аларга ошо кетип жатсаңыздар деп ошо социалдык өнүгүү башкармалыгына барып, сөзсүз консультация алып кетиңиздер дейбиз. Андан сырткары бизде ошо нарында ошо мигранттардын укуктарын коргоого көмөктөшүү борборунун
деген бар. Ал жерде өкүл иштейт. Биз Усупова Динара Эриковна деп. Ал эже менен биз мына калп айтпайын 7-8 жылдан бери чогуу иштешип келе жатабыз. Бул эже биздин мектептерди да кыдырып, биздин окуучуларга, ата-энелерге ушу кеңири маалымат берип, жана жогоруда мен айтып кеткен маселелердин баардыгын майда чүйдө ийне жибине чейин түшүндүрүп берип, бизге аябай чоң жардамын берди. Ошо соцпедагогдордун ишине аябай жардамын көрсөттү да. Ушу телевидениеден да пайдаланып ошол Динара эжекеге да терең ыраазычылык билдирип кетем. Ошо бизге аябай жардамы аябай көп. Дагы бир көрөрман сурап атат. Бул суроо түздөн түз алдын ала айтып коеюн. Төлөбек мырза, сиздин кызматка тиешелүү экен. Саламатсыздарбы? Жаңы жогорку окуу жайын бүтүрүп келген жаштарга жумушка орноштурууга кандай жардам бере аласыздар дейт. Рахмат сурооңузга. Эми бул биринчи кезекте биз ошо кесибине карайбыз. Анан мындай маселе бар да. Мисалы азыр мамлекеттик кызматка бул жанагындай сынак аркылуу өтүү жолу менен катыша алышат. Бул ошол жана мамлекеттик кызматка кирем десе, андан тышкары муниципалдык кызматка кирем десе, мына алардын өзүлөрүнүн сынактары болот. Ошого жараша биз ошо сынакка катышууга кеп кеңеш беребиз да. Сынакка кандай катышыш керек, кандай даярданыш керек, ал жерде эми көп суроо болот. Ошо сынакка тийишелүү. Мына өзүңүздөр деле жана азыр региональный резерв жана национальный резерв дегендер болуп атпайбы? Бул мамлекеттик жана муниципалдык кызматка тийишелүү да. Андан тышкары бизге кайрылса ошол жанагындай өзүбүздүн кеп кеңештер бар. Ошол собеседованиядан кандай өтүш керек, резюмени кандай түзүп, кандай тапшырыш керек дегенде, ошол биз кесибине жараша, ошого жараша биз иш алып барабыз да. Анан дагы эле мурунку практикага кайрылсак, баягы Эсил Кайран СССРдин доорунан кайрылып келатат. Ушул жогорку окуу жайларда өткөн сөздөр направление деп жолдомо берүүчү эле. Бул эки бар иштейсиң. Анан ошол убакта ошол жанагы ишке жайгаштыруу борборлору канчалык искер эмне ушул жогорку окуучулар менен кызматташып ушул алдын ала баягы кадрлар жайгаштырып иштеп да. Ушул маселени бүгүн кайра алдына келтирип иштесе болчу да, жүрүп жатабы мына нерсе? Азыр туура айтасыз. Азыр мына ошол көп нерселер, жакшы нерселер калып калган. Анан мына жакында эле ушул 2-3 күн мурун Кочкордо биздин ошо министрликтин астында атайын республикалык семинар болду. Ошол жерде ушул атайын бир методика иштеп чыгуу боюнча билим берүү министрлиги менен биздин министрлик биргеликте ошол эмки келечекте кандай тармак өнүгөт, ошол тармактарга кандай кесиптер талап кылынат, ошол боюнча атайын ошону изилдеп аныктоо боюнча методиканы кабыл алуу боюнча иштер жүрүп атат. Буюрса ошол билим берүү министрлиги дагы буга аябай көңүл буруш керек экен. Анткени бир эле министрлик биз мисалы бул тармак өнүгөт экен деп дагы айта албайт экенбиз. Анткени биздики баягы ошол жумушсуз же болбосо жанакындай жаңы бүтүп келген жумуш издөөчүлөр менен иш алып барып калат экенбиз да. А бул экономика министрлиги же дагы башка министрликтер дагы буга тиешеси бар экен. Ошол багытта дагы алар өзүлөрүнүн сунуштарын бериш керек экен. Мына келерки жылдарда могу тармактар өнүгөт. Анан азыр мына IT технология мисалга келтирсек да аябай өнүгүп атпайбы? Мына азыр билим берүү тармагы да мобилдүү болуп, ошого бат көңүл буруп, келечекте ушул тармакта кандай кесиптер даярлайбыз деп ошого уже демеш керек. Анан азыр бул багытта ушу министрлик деңгээлинде иш жүрүп атат. Анан ойлойбуз эми кандайдыр бир прогноздор жасаганга мүмкүнчүлүк болот да. Анан жанакы ошого жараша бул жогорку окуу жайында дагы билим берүү тармагында да ошого көңүл бурат деп ишенебиз. Эми бул кийинки суроого мындай учкай жооп берилди, бирок эми атайын бизге кайрылып аткан WhatsApp менен кайрылып аткандан кийин суроосун сизге жолдоп койдум, анан көрөлү. Нарын шаарында эмгек мигранттарга миграцияга даярдоо боюнча окуулар уюштурулабы дейт. Эми жана жогоруда айтып өттүк, биз кесиби жок болсо кесипке даярдайбыз, жана ошо маалымат беребиз ошол боюнча. Анан бизде эми азыр кесипке багыттоо боюнча атайын борбор ачканбыз өзүбүздө. Бирок бул негизи жана кесип тандоого багытталган да. Анан бир ошолго биз ар кайсы уюмдар менен тренингтерди же болбосо жанакындай кыска мөөнөттүү курстарды уюштуруп жүрөбүз. Анан келип кайрылса ошондой тренингтерге же окууларыбызга катышса болот да.
Дагы бир суроо келген экен ушул миграция, бул эми баягы легалсыз миграция окшойт, жанагы паспорттарды алып бербей коюп атышат, мигранттардын кыйынчылыгын көрүп жүрөгү ооруйт дейт. Эми албетте эмне айтасың сен? Бул дагы легалсыз миграция экен. Бул эми жана айтып өттүк, ошол миграциянын терс жагынын бири да. Бул болсо баягы билиш тааныш менен кетип калышкан. Ошол жака чакырып мына азыр биз практикада көп эле көрүп атпайбызбы? Баягы бригадаларды мына азыр курулуш тармагы өнүгүп атат. Жанакы эле ошол Швея тармагында дагы иштеп аткандар ушуларды баягы топтоо менен алып кетип атышат. Анан ошол эми баягы адамдык факттар да. Бул да эми жоопкерчиликти же жоопкерчиликтен чыгат экен. Анан алар баягы жанакындай маалымат албай бирөөгө ишенип кетип калгандыктан ошондой маселе болуп атат. Бирок бул боюнча ошол миграция тармагында иштеген ошол жакта дагы мына азыр биздин жанакы Россия Федерациясында мисалы да ошол жактагы алар менен иштеген уюмдар менен тыгыз байланышта иштешет. Жанакындай маселелер мына жогоруда Назгүл айым да айтып кетти, жанакы мигранттардын укугун коргоо боюнча депчи. Булардын дагы ошол алар менен байланышы бар, ошолорго жардам берип келет да. Анан бул конкреттүү маселе болуп неметсе ошол миграция кызматынын ошол тармак тейлеген жака арыз менен кайрылса болот. Ошол маселе боюнча алар ошол диаспоралар аркылуу чечкенге азыр мына биздики Кыргызстандын Россиянын көп аймактарында ошо диаспоралар көп жумуш алып барат да. Ошолорго кайрылып жардам сураса болот. Анан калп айткан болобу, бизде баягы такыр эле миграция оозуна түшө калма жаман деп айтып алабызбы? Себеби ушул биздин өлкөдө ушул мигранттардын балдардын, мигранттардын үй бүлөлөрүнүн кызыктарын, укуктарын коргоо боюнча бир катар нерселер иштелип чыкты. Аларды бир камкорчу, анан баягы көзөмөлчү институттар да. Ушул жагдайдын арасында камкорчулар, көзөмөлчүлөр кандай болуп атат? Эмне айтасыңыз? Бул эми көптөн көп сиздерге тиешелүү нерсе болот да, билим берүү. Бизге дагы анан СЗЧтага да тиешелүү болуп калат. Бул биз эми багыт бере алабыз да, биз түшүндүрүү иштерин жүргүзө алабыз. Мисалы ошо жана эле жогоруда айтып атпаймынбы, 5 кол тең эмес экен депчи. Ата энелер бар, ошо келип бизден балам тыштайын деп аттым эле, мындай болуп атат деп түшүндүрсө, анан биз маалымат беребиз. Негизгиси ошо камкорчу дайындаса, ошол камкорчу түздөн түз ошо балага жооп бере алат да. Биз ошо ал ата энеси кеткенден кийин да ошо камкорчудан талап кыла алабыз да, баланын окуусу, жетишкендиктери, жүрүм туруму. Андан кийин ал көзөмөлчү болсо жоң гана ошо баланы үстүртөн карап эле тыштап кеткен ата энеси. Бирок камкорчудай жооп бере албай, жоопкерчиликтүү болбой калат да. Ошондуктан биз чыгып жаткан чет мамлекетке кетип жаткан ата энелерге сөзсүз түрдө камкорчу дайындап кетиңиздер дейбиз да. Андан ары документтерин тууралап берүү жагы болсо бул Нарын райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын балдарды коргоо бөлүмү болуп калат да. Биз ошол жака барыңыздар деп ошо сунуш бере алабыз да. Дагы бир суроо келип атат. Эми бул баягы эл аралык байланышкан суроо экен. Россияда переселение боюнча мамлекеттик программа бар. Ушул боюнча маалымат бере аласыздарбы дейт. Бул боюнча биздин түзмө-түз маалыматыбыз жок, бирок азыр ушул аракеттер жүрүп атат. Эми азыр мындай болуп атпайбы? Ошол миграцияда мындан 10 жылдап, 20 жылдап жүргөн кишилерибиз бар да. Анан азыр эми алардын деле баягы мындайча айтканда ошол убактысы пенсияга чыкчу убактысылар келип калды. Же болбосо алардын деле баягы миграцияда жүрүп топтогон акчасы биздики мисалы айлыктан кармалып жанакындай социалдык жакта муктаж болбогонго акчасы чогулат. Анан азыр ушунун үстүнө дагы ошол жанакындай камсыздандыруу боюнча биз түзмө-түз билбейбиз бул маселени, бирок ошол боюнча азыр аракеттер жүрүп атканын угуп атабыз. Анан ойлойм бул келечекте ошондой программалар иштейт болуш керек депчи. Ушул жерден мына өзүңүз белгилегендей, мына өткөн жумада ушул Кочкор районунда ошо Кочкор райондук социалдык өнүктүрүү башкарманын тажрыйбасында республикалык семинар болду да. Ошол жерден ушундай маселе көтөрүлдү, жанагы профсоюздарга төлөнүп жүргөн баягы 1% акыны ушул жанагы жумушчуларга төлөнчү пулдарга которуп койсо болот эле деген сунуш айтылды да. Ушуга көз карашыңыз кандай? Ушул нерсе бар, ооздукту бар миграциянын. Эми бул аякта эми баягы көп сунуштар болду. Бул эми профсоюз уюму дагы бул ошол эмгекчилердин укугун коргогон уюм. Эми бул канча жылдан бери анан баягы
эми азыр мурунку кезде атайын фонд бар болчу, ошол жумуштан кыскарып калып, же болбосо бир немеси ошол эсебинен пособие алчу да. Анан азыркы маселе ошол жумуштук пособиясы аз болгондугуна байланыштуу ошондой маселе, каражат источнигин табуу боюнча маселе болуп атат да. Анан ошондой сунуштар түшүп атат болуш керек. Ошо профсоюз уюмунун, анткени азыр мына профсоюз уюмдары ошол булар эми өзүнчө коомдук уюм да. Ошолор баягы натыйжалуу иш алып барбагандын кесепети болуш керек. Ошондуктан азыр мына мекеме уюмдарда өзүнчө өз алдынча профсоюз болобуз деп түзүлүп атса, же кээ бири болсо ошо профсоюздан чыгып кетип атат да. Анан бул маселе ошол мындай курч болуп аткандыктан ошондой сунуштар түшүп атса болуш керек. Эми азыр муну да карап көрүш керек болуш керек эми. Анан Назгүл мынакей жанагы эл аралык долбоорлор менен иштеп жатында. Себеби эгер ушу миграциянын агымын, ушу мигранттардын бизге тийгизген таасын карап көз жүгүртө болсо, ушу көбүнесе аял заты ушу миграциядан көбүрөөк баягы жапа чегип аткандай бир элес калтырат да. Анан ушул башкасын айтканда ушу мигранттардын балдарын камкордукка алуу, ошолорго көзөмөл жүргүзүүчү бир эл аралык долбоорлор менен кызматташуу. Эл аралык долбоорлор ушу бизге мындай көз чаптырып көрүнүп атабы эл аралык уюмдар ушул. Эмне айтарларсыз? Сиз ушул долбоор боюнча айтканда сөзүңүздө. Эми долбоорлор боюнча айтсак, жана жогоруда айтып кеттим го Динара эженчи. Бул эми бизге моралдык жактан долбоорлор келип ошо балдарга материалдык жардам бере албаса да, моралдык жактан аябай жакшы жардамдар беришет да. Мисалы, жанагы эле биз билбеген документацияларды бүтүрүү жагынан, ошол эле мисалы 9-11 класстар бүтүп жатканда барып маалыматтарды берип кетишет дебедикпи? Мисалы, аларды билбейт болчу да ал балдар. Ошо чыгып жаткан балдар үчүн, биздин бүтүрүүчүлөр үчүн алба табылгыс маалыматтарда. Анан долбоорлордон ошо бизге миграция боюнча алар иштеп, иш жүзүндө көрүп, көп алардын тажрыйбалары бар да, ошолордон мисалдарды келтиришип, ошондой маалыматтарды бергени биз үчүн аябай жакшы, оң жактарын берет десем болот да. Андан сырткары мисалы кээ бир сынактарыбызды өткөрүп жүрүшөт. Мисалы ушул эле жогоруда долбоор ошо мигранттар балдардын, миграция балдардын көзү менен деген сынак өткөн. Анда ошо өзлөрү балдарды ошо сүрөт сынагын өткөрүшүп, ал жерден ошо балдар сүрөт тартышты. Именно ошо мигранттар моралдык колдоо, моралдык колдоо көргөзүп турушат да. Ошо сонун сүрөттөрдү тартышкан, кээ бир сүрөттөрдү көрүп ошо билесиз да балдардын ички кусалыктарын, сагынычтарын ошо сүрөттөрдөн көргөзүшөт. Анан биз үчүн булар эми өзлөрү оң жагын жакшы эле көргөзүп жүрүшөт биз долбоорлор. Дагы бир суроо келип атат. Биз албетте көрөрманыбызды сыйлашыбыз керек. Бул суроо биринчи кезекте баягы социалдык мекемелерге тиешелүү экен. Мен Москвада 10 жыл болду, 5 балам бар, келинчегим жок, жалгыз багып келатам. Мага өкмөттөн кандай жардам болушу мүмкүн дейт. Бул жөөк пулга байланышкан нерсе. Жөөк пулга эми азыр бул киши сурооңузга рахмат. Эгерде бул Нарын шаарында болсо, эми анан азыркы бизде эми Кочкор районунан сурап атат. Кочкор районунда болсо деле аякта деле атайын бөлүм бар. Ошол социалдык өнүктүрүү башкармалыгы бар. Ошол жака кайрылса болот. Кайрылыпса ошол мыйзам чегинде ошо туура келсе үй бүлөгө көмөк чектеп берет, ошол балдары барса. Андан тышкары эми өзү менен түзмө түз сүйлөшүп, кандай маселе болсо карап беришет да. Ал мүмкүнчүлүк бар. Тилек Ашева бизге бөлүнгөн убакытта өзүнүн соңуна келип жетти. Анан биздин ушул программабыздын бир жакшы салты бар. Ушу сөз соңунда келген меймандарга эркин микрофон сунабыз. Мындай сиздерде да бар. Эл журтка эмне айтар кеңиңиздер бар? Эми ошо эфирдин соңунда эл журтубузга эң биринчи эле ушул миграция баягы турмуштун оор шартынан келип чыгып атат да, баягы жыргагандан кетишкен жок депчи. Бирок эми Кудайымдан тилейли, бизде дагы мамлекетибиз өнүгүп, миграция азайып, балдарыбыз ошо ата энелери менен бирдикте өссүн, ата эне мээримин көрсүн деп тилемекчимин. Жалпы эле ошо теле көрүүчүлөргө ден соолук каалайм. Жаңы окуу башталып, окуу жылыбыз башталып атпайбы? Ошо окуу жылыбызды жалаң ийгиликтер коштолсун. Төрөк мырза. Эми ушул бүгүнкү маселе аябай курч, жакшы маселе болуп атат. Бул
миграция боюнча маселени талкууладык. Анан айтарым ушул миграцияга чыгып атканда ушул кеп кеңеш алып, ушул жол жобосун тууралап алып чыгышса дейт элем. Анын үстүнө мына жана балдар жөнүндө маселе козголуп кетти. Сөзсүз түрдө ушул балдарына мыйзам чегинде камкорчу дайындап кетишсе жакшы болот эле. Анткени көп мына азыр бир поколение чоңойду да, ушул ата энеси деген мындайча айтканда баягы тирүүлөй жетим деген сыяктуу болот. Анан ошо суранат элек ушул телекөрүүчүлөрдөн дагы ушу миграцияга кетсеңиздер, тышкы эле эмес, бул ички миграцияга кетсеңиздер деле 2-3 айга болсо дагы ошо камкорчу дайындап, биздин ушу социалдык бүт аймактарда бар, ошол жака кайрылып, камкорчу дайындап, ушу балдарыңыздарды бир кароосуз калтырбай кетесиздер деген үмүттөбүз. Ошо кайрылып камкорчу дайындап койсо, анан ушу Нарын шаарынын тургундарын эртеңки ушу Нарын шаарынын 150 жылдыгы менен куттуктап кетейин дедим эле. Ошо шаарыбыз өнүккөн шаар болсун. Мен баарына ишине ийгилик каалайм. Мигранттар болбосун. Мигранттар асайсын. Эми миграция бул жакшы, терс жагы да бар. Көп болбосун да. Эмесе мен сиздерге ушул атайын убакыт бөлүп, атайын биздин студияга келип, биздин көрөрмандарга жана биздин берген суроо жооп бериңиздерге мен терең ыраазычылык билдирем. Мен дагы сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Себеби биз түшүнөбүз ишиңиздер өтө оор, жоопкерчиликте ошондон дайыма ишиңиздерде ийгилик көрсөтүлсүн. Урматтуу телебөрөрмандар, эгер сиздер өзүңүздөрдү кызыктырган суроолорго жооп алабыз десеңиздер, эгер сиздердин жүрөктө өйүп келе жаткан көйгөйлөрдү көтөрөбүз десеңиздер, анда актуалдуу майк программасы менен бирге болуңуздар. Сиздердин кызматыңыздарда дайыма мен Бөлөкбай Шеримов болмокчумун. Эмесе кайрадан эфир аркылуу амандыкта көрүшөлү. Саламатта калыңыздар.